Бул окуя 1000 жылдары мурун жуаң-жуаңдардын келишинен башталат. Алар кыргыз элине кол салып, кан төгүлүп, ыйуу болуп турчу дешет. Жуаң-жуаңдар Кудайга жакпаган амал ойлоп таап, колго түшкөн кулдардын чачын тысырайта алып, башына жаңы союлган төөнүн терисин кийгизип, талага таштап кетчү экен. Тери ысык күнгө кургаган сайын кызып, үнү Кудайга жетип, тартпаган азапты тартат да, өлгөнү өлүп тынат. Өлбөй калганы ата тегин так ресте ялгыз манкурт болуп кала берет. Иттин баласы. Bir тамчы сууга зар болуп өлүп баратасың бы? Мен аракет кылсаң да башымды ийип мен сага маңкурт болбойм. Үнүң чыгып калган го. Aman. Oğlum. Toktaç. Toktay turçu oğlum. Gelçi. Gele koy. Oturçu. Aman. Oğlum. Gele koy. Oturçu. Oğlum. Otur. Otur abi. Çıkalım mı? Yiyecek mi? Gele koy. Bu işte. Sen beni tanıysın mı? Senin adın kim? Mahmut. Burada adın esinde babam. Atatürk'ün, Atatürk'ün kim ekenini bilesin mi? Özündeki kimsin? Oğlum, özün tanıysın mı? Kayсы жерде туулганың эсиңдеби балам? 3. Senin adın Joloman. Joloman. Atаңдын аты Dönünbay. Dönünbay. Атаң эсиңде жокпу балам? Sen bala кезде жаатып үйрөткөн атаң эмес беле? Oğlum. Жерді алса болбой bu. Мал мүлікті алсаң болбой bu. Анчалық душман екен. Башты алса болбой bu. Адамды не suçun алат деген шумдукту ким ойлоп таап, кимдин колунан келди? О жараткан. Эгер сен чын эле бар болсоң, адамдын арам ниетине ушу шумдукту кантип киргиздиң? Же жер үстүндөгү башка кыянаттык сага аздык кылдыбы? Сен мурда бул жака келгенде эмне болду эле балам? Kim менен сүйлөшкүң келет? Эмнени каалайсың oğlum? Кожоюндукундай айдар чачты каалайт элем. Кожоюндукундай айдар чачты. Келчи, sen эмне кылсашкан көрөчү? Жок. Эсиңе келчи oğlum.
Senin atın Jovaman. Ben